7 апрель көчөсү менен Горкийдин кесилишинде жаңы курулуп жаткан үйдүн үстүңкү кабаты өрттөнүп жатат. Бишкектин чыгыш бөлүгүндө курулуп жаткан көп кабаттуу үй өрттөнүп жатат. Өрт Анкара көчөсүндөгү объектиден чыккан. Бул Алам Сити комплекси экени болжолдонууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Таластын Ак Дөө айылындагы каналга адам чөгүп кетти. Бүгүн 12 август күнү Бакай Ата районунун Ак Дөө айылындагы каналга адам чөгүп кетти. Бул тууралуу УКМдин кызматкерлери кабарлашты. Маалыматка караганда куткаруучуларга Чоң Талас каналына эркек киши аты жөнү такталууда. Чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштерин жүргүзүүгө 9 куткаруучу тартылган. Алдын ала маалыматтарга караганда чөгүп кеткен адам 1975-жылы туулган ЭМ аттуу эркек адам экени айтылууда. Маалымат булагы турмуш. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Таластагы эки кыздын зордукталышы балдардын бири кармалып, экинчиси изделип жатат. Таласта кыз зордуктоого шектелген жигит кармалып, экинчиси изделип жатат. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 12 августта Талас ОЮКтен тастыкташты. Маалыматка караганда Талас РИИБке Талас шаарынын 53 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал 2-июль күнү 2008-жылы туулган кызын жана анын курбусун эки бала зордуктап коюшканын билдирген. Ошондой эле Талас РИИБке Талас шаарынын 26 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 2007-жылы туулган карындашын жана анын курбусун эки бала зордуктап салышканын билдирген. Бул арыздар боюнча Кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 2006-жылы туулган МН кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми 1994-жылы туулган ЧЭ жашырынып жүргөндүгүнө байланыштуу табуу иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы турмуш. Утеркан директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалды. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалып, Бишкектин 1 райондук сотунун 5 августтагы чечими менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 4 октябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага Кылмыш жаза кодекстин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Кайсы иш боюнча күнөө коюлганы тууралуу маалымат жок. УКМКнын журналисттин иши жөнүндө комментарий бере элек. 33 жаштагы Адыл Акжол уулу 2022-жылдын 23-жылдын июнь айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июнь айында Утерканын директорунун орун басары болуп дайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Адыл Акжол уулу блогер катары да таанымал. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Унбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.
Айдоочу майыптыгы бар балдарды ата-энелери менен убада кылынган жерге эмес, балыкчыга чейин жеткирем деп айткан. Окуя 12 августта Боом капчыгайында болгон. Автордун айтымында салондо 18 орун бар жана алардын ар бири үчүн 600 сомдон төлөшкөн, бирок айдоочу Бишкекке кайра кайтуучу жол кире акысын да сураган. Буга ата-энелери нааразы болгон. Айдоочу болсо аларды убадаланган жерге жеткирүүдөн баш тарткан. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Курт агынбай баласынын алдын отургузуп алып уна айдаган келинге чара көрүлөт. Баласын алдын алып уна башкарган айымга 19 000 сом айып салынды. Социалдык тармактарда жаш баласын алдына отургузуп, болдуну жол эрежесин бузуп айдап бара жаткан айым айдоочу боюнча видео тасма тараган. Бул маалымат чыгаар замат ыкчам издөө тобу иш-чараларды жүргүзүп, Ош шаардык милициясынын кайгуу кызматкерлери тарабынан эреже бузган айдоочу айым табылып, баласын астына салып айдагандыгы, айдоочулук күбөлүгүн такыр албагандыгы жана коопсуздук куруун тагынбагандыгы үчүн жалпысынан 19 000 сом айып салынып, унасы айып короо жайына токтотулду. Урматтуу жарандар, эгерде ушундай укук бузууларды көргөн болсоңуз 0777 102 102 ЖКБнын ишеним номуруна жөнөтүп койсоңуздар болот. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.